Маңкуртты көп эле киши жазган. Казактардан көп жазуучулар жазган. Сюжет белгилүү, образ белгилүү да. Бирок ушул образдын ичиндеги энергетиканы, философияны Айтматов ачты да. Айтматов ачып бергенден кийин бүткүл дүйнөгө дүр этип жайылып кетип, азыр дүйнөдөгү бүткүл адамзат маңкурт болгондон коркот. Маңкурт болбош үчүн эмне кылыш керек? Эскини унутуп калбаш керек, өткөнүңдү унутуп калбаш керек, тамырыңды билишиң керек. Кайдан келдиң, эмне болдуң, ошону билиш керек деп жеке киши дагы, улут дагы, мамлекет дагы муну саясатында сөзсүз ойлонот. Мына ушуга ылайыкташып, азыр билим берүү системалары өзгөрүп атат. Андан мурда алдыга бардык нерсе алдыда деп эле кете берген. Айтматов бүткүл дүйнөдөгү адамдардын акыл эсин өзгөртүп койду. Бул кыргыздын дүйнөгө кылып аткан жакшылыгы ушу да. Мисалы Айкөл деген бар. Айкөл деген түшүнүк бар да. Маңкурттун тескериси бул. Ошол Айкөлдү дагы ача турган болсо эгерде, Айтматов болобу, же дүйнөдө башка бир жазуучу болобу, Жейли Поз болобу, ошо Айкөлдүктүн эмне экенин, Айкөл модели, ошо моделдин эмне экенин, жанагы маңкурт моделин ачкандай ачып бере турган болсо, анда дүйнө элдеринин бардыгы Айкөл болгонго аракет кылса, маңкурттан качкандай, Айкөл болгонго аракет кыла турган болсо, анда көп маселелер дүйнөдө чечилет. Жок дегенде мамлекеттер аралык согуштар токтойт да. Ошон үчүн кыргыздын кыла турган дүйнө элине кыла турган жакшылыктары абдан көп. Алар мындай азыр байлык болуп эле ошол алтын кениндей эле сакталып турат. Муну буйруса биздин чыгаан балдар ачып анан кийин дүйнө